Карылык биз анын белгилерин сезгенге чейин эле клетканын деңгээлинде башталат. Геронтологдор булар организмди кантип жашартуунун үстүнөн баш катырган адистер карылыктын 9 маркерун белгилеп өтүшөт. Мен бүгүн сиздерге ошолордун бирөөсү болгондо дагы денебизди ушунчалык тез ылдамдыкта карытып жиберчү гликация процесси жөнүндө сөз кылып берем. Мунун күнөөкөрү болуп негизинде кант жатат. Кант дегенде сиздер чупа-чупсту, кумшекерди элестетпеңиздер. Биз жеген азыктарыбыздын баарында, буларды химиянын тилинде углеводдор деп коет. Углеводдор жетиштүү. Ошол эле унубузда, дандарыбызда, мөмөлөрүбүз, керек болсо этте дагы бар да. Мындай караганда канттын негизги ролу, углеводдордун негизги ролу булар энергиянын биринчи булагы болуп эсептелет да. Биздин кыймыл аракетибизге, биздин мээбиздин иштөөсүнө керек болгон. Ошолор жетиштүү. Андан кийинки, мисалы үчүн Coca-Cola ичтиңиз, торт жедиңиз, булардын бардыгы ашыкча экен да. Мына ушунун артынан пайда болот экен карылыктын белгилери. Муну жакшылап түшүндүрүү үчүн деги эле ушу гликация процессинде эки нерсе катышат экен да. Биринчиси кант болсо, экинчиси белок. Белок деген биздин жалпы эле тирүү организмдердин курт кумурскадан баштап адамга чейин да денесинин негизги курулуш материалы болуп эсептелет эмеспи? Аткарган кызматы боюнча жалпы жонунан экиге бөлүнөт. Биринчиси регулятордук белоктор, экинчиси структуралык. Регулятордукка мен ушул мисалды келтиргим келип атат, анткени азыр диабетиктер көбөйүп кетти дагы. Бул терминди сиздер угуп эле жүрөсүздөр. Инсулин дегенди да. Инсулин деген бул уйку безибиз өндүргөн гормон. Качан синтезделет? Жеген ичкен тамагыбыз менен жанагы эле углеводдор киргенде алар глюкозага айланат денебизде. Ал глюкозаны ошол энергиянын булагы катары клеткаларыбызга жеткирген таксист болуп эсептелет инсулин да. Транспорттун ролун аткарат экен. Бул регулятордук белоктор өтө кыска убакытта эле жашашат да. Процесске катышып туруп эле кайра жок болуп, анан бул процесс жаңылана берет да. Ал эми структуралык белоктор булар пайда болдугу ошол калыпта өзгөрүлбөстөн 60-70 жылга чейин денебизде кызмат кылат экен да. Эң жакшы мисал болуп берет эластин. Эластин деген биздин кан тамырлар, деги эле ушу тамырларыбыздын, бул жерде нерв тамыр, лимфа тамырларыбыз жатат да, кан тамырдан сырткары. Терибизге чоюлчактыкты берген белок болуп эсептелет. Дагы бир мисал коллаген. Баарыңыздар эле азыр билип бүттүңүздөр да. Коллаген тканьдарыбызды ыдырап кетүүдөн сактап турат да. Эң денебиздеги чоң көлөмдү түзгөн белок болуп ушул эсептелет чындыгында да. Ошол эле биздин тарамыштарыбыз, сөөктөрүбүз, ар бир органыбыздын терибиздин курамында бар да. Эми гликация кылгондо кандай нерсе болот? Гликацияда ушул белокторубуз өзүнүн кызматын аткара албай калат. Чармашып, чапташып, колу буту байланып калат. Канттын жардамы менен. Кантты муну элестетиңиздер, бир канты көп вареньяны идишке салып койдуңуз дагы 2 күн күтсөңүз, жанагы вареньяңыз коюлуп отуруп катып калат эмеспи? Дал ушул процесс гликация дегенчи. Белоктор өзүнүн кызматын аткара албай калганда эмне болот? Жанагы регулятордуктар болсо, демек инсулин дагы нормада синтезделбей калышы мүмкүн, же болбосо синтезделгенден кийин дагы жана өзүнүн рецепторлор деп коет, тканьдарыбыз аганы сезбей калышат дагы, глюкоза керектүү жерге жетпей калат, кант анан каныбызда жүрүп калат. Бул кант диабетине алып келиши мүмкүн, же болбосо инсулинорезистентность деген дагы абал бар да, ошого алып келиши мүмкүн. Иммунитетибиз аябай түшүп кетет. Себеби бул регулятордук белоктор жанагы маалымат жеткирүүчүлөргө дагы кирет да. Маалымат жеткирүүчүлөр сигналдарды бири-бирине жеткирбей калганда вирус, инфекция киргенин билбей калат. Маалымат жетпей калды дагы. Анын айынан чоң бир сезгенүү процесстер болуп кетиши мүмкүн, онкологияга чейин да. Көрдүңүздөрбү? Ал эми жана структуралык белоктор өзүнүн функциясын аткара албай калганда, мисалга хрусталин биздин көзүбүздүн торчосундагы белок да,
катаракта пайда болот да, ретинопатия деп коет. Ошол торчосу дагы бузулат дагы, көздүн көрүүсү аябай начарлап кетет. Нефропатия дейт. Бөйрөгүбүз өзүнүн бөлүп чыгаруучу кызматын аткара албай калат. Нейропатия деп коет. Биздин нерв тамырларыбыз иштен чыгат дагы. Жана мунун симптомдору кандай болот? Сезбей калабыз да. Буту колубуз үшүп, кан айлануу начарлайт ал жердечи. Жана дагы ошол негизги оору болуп, бул ошол каарылыктын оорулары болгон деменция, альцгеймер оорулары, жанагы калтырак басуу, айтор кандай гана оору болбосун, алардын ичинде ушул гликациянын үлүшү болот экен да, сөзсүз. Эми бул процесстин болуп атканын кантип билебиз? Сырттан жанагы эле коллаген менен эластинден билинет экен да. Тырыш түшө турган болсо, болгондо да узунунан кеткен терең тырыштар түшөт да. Жөнөкөйдө эгерде эластин, коллаген, гликация болбогон болсо, биз кандай гана мимика жасабайлы, айрыкча башыбызды мындай кылганда могул жерлерден узунунан сынган тырыштар түшөт да. Терибиз чоюлуп, кайра калыбына келип алыш керек да. Гликация да ошол жөн эле сынып кетет экен да. Экинчи белгиси, буну дагы каарылыктын белгилери деп коет. Терибизде чоң эле кара тактар пайда болот да. Бул дагы гликация экен. Анан жок, бул мага мени ынандыра албадыңыз десеңиз, анда анализ тапшырыңыз да. Анализден гликированный гемоглобин эң биринчи көрсөткүч. Бул 3 ай мурунку сиздин гемоглобиниңиздин абалын берет да. Гемоглобинде дагы белок бар, билесиздер да. Эгерде гемоглобин гликация болуп кете турган болсо, клеткаларыбызга кычкылтек жетпей калат. Кычкылтек жетпеген болсо, демек эмне болот? Клеткалар жаңырбай, ал жерде айрыкча мээге келе турган болсок, эс тутум начарлайт да, кан айлануу начарлайт да, көрдүңүздөрбү? Азык жетпей калат экен биздин органдарыбызга. Гемоглобин, гликированный гемоглобин деген 5,1 жогору эле өтүп кеткен болсо, бул гликация. Анан экинчи анализ фруктозамин. Фруктозамин дагы лабораториянын берген референстик көрсөткүчүнүн эң жогорку бөлүгүндө болуп калган болсо, бул дагы айгинелейт экен, бул процесс жүрүп атат деп. Демек, мунун эгерде эрте карып кетпейин десеңиз, эрте ооруларга чалдыкпайын десеңиз, ушунун үстүнөн иш жүргүзүш керек экен. Кантип? Демек, биринчиси рационубузду карайт экенбиз да. Жана жеңил углеводдорду, тез сиңип кетүүчүлөрдүн баардыгын жок кылат экенбиз. Тамак жей турган болсок дагы сөзсүз жана жашылчаларды кошобуз, клетчаткага көп байларды да. Кечиндеси айрыкча жана мөмөлөрдү жебеңиздер. Фруктоза дагы ошол эле жеңил углеводго кирет да. Бекеринен фруктозаминди тапшырбай атасыз анализдерде да. Анан экинчиси бул дегликант деген препараттар чыккан, элим ордунда турбай атат да, ушул маселенин үстүнөн иш жүргүзүп атышат. Булар жана чапташып калган белоктордун баардыгындагы клей болуп туруп алган глюкозанын баардыгын сыйрып алып чыгып, анан организмден чыгарып жиберет да. Буларга эң азыр алдыңкы орунда болуп атат розмарин кычкылы. Розмарин кычкылы мен азыр өзүм үчүн ушуну алдым. Siberian Wellness компаниясыныкы 3 толугу менен табигый продукт. 3 капсуланы тамак менен эле ичип алам да. Себеби мен дагы өзүмөн ошол процессти байкап атам да. Тамак менен бир эле жана ойлобоңуздар, гликация процесси таттууларды анча жебейм, бирок мен жана күйгүзө курулуп жегенди жакшы көрөм да. Мисалга эң жаман продуктылар булар. Курулган камыр да, борсок, каттама, чебурек, пирожки. Буларды айда жылда бир жегиңиздер келсе да, анан жок постоянно боло турган болсо рациондо, бул сиздерди эрте карытат экен. Экинчиси ошол эле дагы картошка фри сонун мисал болуп берет да. Таптакыр жасабаңыздар. Эттер күйгүзө курулганда бул эң даамдуу жери ошол болот го. Айрыкча тоокту духовкага сала турган болсоңуз, анан териси кызарып чыктыбы, май менен жанагы жер күйүп, ал жерде белок дагы бар да. Эң биринчи сорттогу гликация болду да.
ошону сыйрып салып туруп, өзүңүздөрдү карманып туруп, эң даамдуу жерин сыйрып салат экенбиз дагы. Анан этин жейт экенбиз да. Көрдүңүздөрбү? Ошол нерселер менде болгон үчүн ушул розмаринди ичип атам. Азыр профилактика үчүн 2 упаковканы ичип коюу сунушталат. Анан жок, эгерде сизде жанагы диагноздар болсо, инсулинорезистентность, кант диабети, катаракта башталып аткан болсо да, көздүн көрүүсү начарлап, бөйрөгүңүз начар иштеп атса, терилериңизде уже башталган болсо, ошонун баарына узагыраак же болбосо рационуңузга дайыма кошуп ичсеңиз боло берет. Бул андан сырткары дагы бонус катары, гликациядан сырткары кандай жардамдары тиет? Герпеске каршы, герпес вирусу билесиздер, учук да. Көбүнчө биз тумоологондон кийин чыга калат да. Ошого антивирустук сапаты бар, аллергияга каршы жана дагы калкан безинде аутоиммундук реакцияларын дагы басып туруучу кызматы бар. Ошол программаларга дагы кирет. Жана бүт эле жүрөк кан тамыр оорулары боло турган болсо, ошолорго дагы кошсоңуз жакшы жыйынтыкты берет. Кантип алам? Каяктан дей турган болсоңуз, мен шилтеме таштап коем. Ошол жерден дагы кененирээк маалымат алыңыздар.